Мына бүгін 2026 жылдың 17 апрелде Хан шаарындағы Маданият үйүндөбүз. Бүгін ынтымақ адаби чыгармачылык бирикменин тарабынан уюштурулган «Бири акын, бири ырчы» аттуу чыгармачылык кече болгон турат. Бүгүнкү кечеге акын, юрист, котормочу, журналист Мусакунов Марс Капарович жана топтун мыкты ырчысы, куудул актриса Махабат Турдакунова, Сопу Акуновнанын чыгармачылык кечеси болгону турат. Элдер келип атат, баары жакшы, Кудай буйрса элдер чогулуп атат. Не дейбиз? Эки акынга, ырчыга чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Аман болушсун, бар болсун. Бүгүнкү кечте биздин чыгармачылык кечебиз өткөрүлүп атат. Биздин дегенибиз мен Мусакунов Марстын жана Турдакунова Махабаттын чыгармачылык кечеси өткөрүлүп атат. Мунун баары өткөзүп аткан биздин бирикмебиздин жетекчиси Бүбажар Жусупакунова өткөзүп атат. Музыкальный руководителибиз, режиссеру Алмагүл Макенбаева Алмагүл эже өткөзүп атышат. Ошого ыраазыбыз. Бүгүнкү күндө чыгармачылык бирикменин мүчөлөрү менен ушундай жакшы майрамды өткөзүп атабыз. Азыр бир аз толкундануу болуп атат. Марсакөздүн кечебиз бүгүн чыгармачылык кечебиз. Жалпы биз менен чогуу жүргөндөрдүн баарына ийгилик болсун, жакшы өтөт деп ишенем. Жалпыбызга жакшы майрамдык маанай болсун деп айтам. Ошо Ынтымак адаби музыкалык чыгармачылык бирикмесинин адаттагыдай эле эл тараса эл сынчы, бири акын, бири ырчы аттуу адаби музыкалык кечебизди баштоонун алдында турабыз. Бүгүнкү кеченин ээлери котормочу, юрист, журналист, акын Марс Мусакунов жана ошондой эле актриса, куудул, ырчы Ынтымак адаби музыкалык чыгармачылык бирикмесинин сүйүктүү эрке кызы Турдакунова Махабат. Ушу эки инсандын кечесинин өткөрүүнүн алдында турабыз. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Кечебиз абдан жакшы, жогорку деңгээлде өтүшүнө тилектешмин. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жакшынакай иш-чаранын катышуучулары мен Мусакунов Марат Капарович, Мусакунов акын, Мусакунов Марстын бир тууган улуу агасымын, ветеринария илиминин доктору, профессормун. Бүгүн ушундай инимдин жана инимдин чогуу иштешкен, чыгармачылыкта чогуу иштешкен Махабат экөөнүн кечеси болуп аттыр. Биз өтө чоң кубанычта кабыл алып чакырууну. Анан баарыбыз өзүбүздүн 90го чыккан апабызды кошо ээрчитип алып, анан келдик. Бүгүнкү иш-чарабыз ушундай жакшынакай көркөм кечебиз ийгиликтүү болсун. Өткөрүп аткан адамдарга, катышып аткан адамдарга чоң ийгилик, ден соолук каалап койгум келет. Ушундай кечелер, ушундай иш-чаралар дагы көп өтүп, ушул Маданият үйү Ак Жолтой даңазага толгон, ушул жерде жалаң гана жакшылыктын, чыгармачылыктын ушундай бир үлгүсү болгон бир очок болсун Маданияттын. Марс жөнүндө дагы бир-эки ооз сөз айтып кетпесем болбойт. Марс өзүнүн ден соолугу мындай бир жакшы болбогонуна карабай, ушу кичинесинен бери билимге, ушу маданиятка, адабиятка ушундай бир ынтызар менен көңүл коюп, эмгектин гана үлгүсүн көрсөтө тургандай
кайышпас кайраттуу жаңағы как закалялась сталь дегендей чыгармасынан ошол эң башкы каарманындай болгон ушундай жакшы ийгиликтерди жаратканга аракет кылып ошо бул жашоонун эң чоң бийик таза чыгармачылык жолуна дагы түшүп ушундай бир жакшы чыгармаларды чыгарып биздин баарыбызды кубантып отурат. Бизди ушинтип бир туугандарын апасын 90го чыккан апасын кубантып ушундай кечелерин өткөрүп атат. Биз чоң кубанычтабыз, чоң ыраазычылык билдиребиз уюштуруучуларга, баарыбызга чоң ийгиликтерди каалайм. Жемиши жерден көгөргөн, жегине кахыр төгөргөн, толккан көлдүн боюнда Марс планетадан түшүп, Марс өзү төрөлгөндө ошо жерден көгөргөн. Чоң рахмат. Арбаңыздар урматтуу биздин ынтымак адабий чыгармачылык бирикмесинин мүчөлөрү, таланттары, асыл адамдары, обондору обологон ушундай жазмакерлер. Мына өзүмдүн эле бир кайным, көлдүн форели, кара чечиркен, туруш эле 1 тайлык, өзү 7 айлык төрөлсө да Кудайга шүгүр, сиз айткандай бул иниңиз, менин кайным жемиштүү жерден, кереметтүү элден, кимдер гана чыкпаган көлдөн, айтылбай сөздүн бекери, манасчылардын мекени, акылдын аса сүйлөгөн, 7 аке чыккан жерден, баатырыбыз табылды деген Боронбай бий башкарган элден. Бирок саяксың, Морской саяк өзү. Көлгө сүз албай чөг алат да. Эң жакшы. Мынакей жемиши жерден көгөргөн, жегине кахар чөгөргөн. Ушундай кереметтүү жердин жээгинде Марс өзү төрөлгөндө моундай таланты менен бийик Марска чейин барып көгөргөн. Бар бол, чыгармачылык ийгилик, атагың жесин асманга, акындар жаза берсин дастанга. Бар бол. Бүгүнкү күнүбүз кечебиз Махабат экөөнүкү аншлаг менен эң чаңдуу эмес, шаңдуу ушундай жыргалда өтсүн деген тилектешбиз. Бүгүн жуманын касиетин берип, касиретинен сактап, Кудай Таалам баарыбызга ден соолук өмүр берсин. Апа, бар болуңуз. Сиздей энекелерибиздин батасы менен агарып көгөрүп атабыз. Мен де көлдөн көгөрдүм, келиндей эмес кыздай болуп. Ошон үчүн 90 жашыңызды бериңиз. Сиз 100дөн ашып кеттиңиз, оомин. Айтсаңыз келсин. Чоң рахмат. Мен Омар Асыл Маулянов. Ошол бүгүн мына Махабат Турдакунова классташыбыздын, теңишибиздин дегендей ушундай чыгармачылык кечесиге келип калдык. Махабат жөнүндө айтып кетсем, бул биз 79 жылдан баштап ошол Лейлекте, Дом культурада чогуу иштеп калганбыз. Бир учурда ушундай бир көптөгөн ушундай бир концерттерде чогуу жүргөнбүз. Жаштык кезде кароо конкурстарда, фестивалдарда Махабат жөнүндө айтып кетсек, аябай таланттуу кыз. Ушу андан бери көп жыл өтүп кетти. Анан кийинки учурда мындай бир ушундай бир чөйрөдөн, маданий чөйрөдөн бир аз алыстап, турмуш шартка байланыштуубу Махабат бир аз алыстап, анан дагы кайра ушундай ушул чөйрөгө кайтыптыр. Кийинки учурда ырдап жүрөт. Ушундай бир өздөрүнүн мындай жанагы топ, кандай топ эле, ушул өздөрүнүн группалары бар экен. Ошол группанын арасында өзүнүн жеке номер менен ырдаган ырлары баягы эле ойдон деп ойлойм мен. Өзүнүн дагы эле үнүнү көп деле жоготпоптур. Бүгүн ошол, бүгүн классташыбызды ушул Махабатты куттуктап келип калдым. Мен дагы Махабатка кааларым, ушул чыгармачылык ийгилик каалаймын, ден соолук каалаймын. Дагы эмне дейбиз? Ушул элибизде тынчтык болсун, жалпы эле элибизде жакшылык болсун. Ушундай бир ушундай чыгармачылык кечелер көп болсун. Махабатка ак жол каалаймын.
аттуу бүгүнкү адаий музыкалык чыгармачылык кеченин меймандары кутмандуу күнүңүздөр менен. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жарлыгынын алкагында ынтымак адаий музыкалык чыгармачылык бирикмеси менен жана Ысатай райондук маданият үйү биргелешип өткөрө турган бир акын, бир ырчы, эл тараза, эл сынчы аттуу адаий кечени баштоонун алдында турабыз. Бүгүнкү биздин адаий кеченин ээлери калемгер, юрист, котормочу, журналист Марс Мусаконов. Жана ошондой эле ырчы, куудул, актриса Махабат Турдакунова. Анда эмесе бүгүнкү адаий кечени ачык деп жарыя кылабыз. Созып болду, алга карай коюшкан максат ойду, учугун улап келет таланттуулар, заркаллар, басып өткөн даңгыр жолду. Азапка, түйшүккө да кемелбеген, ыр жазып, ырды айталар, кемелбестен. Эмгегим элге тийип калса дешип, максаттар бар, ак эмгек кылсам деген, экин инсанды толук тааныштыра кетели. Анда эмесе экранга көңүл бөлүңүздөр. Мусаконов Марс Капарович 1962 жылы 10 декабрда Грузия шаарында туулган.
1980 жылы Ысык-Көл облусуна караштуу Тоң районунун Бөкөнбаев мектебин аяктаган. 1997 жылдан 1987 жылга чейин Жусуп Баласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин юридика факультетин аяктаган. 1980-2002 жылдар аралыгында Тоң райондук Эмгекчи газетасында жана Ысык-Көл кабарлары, Ленин жаш, Советтик Кыргызстан газеталарында кабарчы болуп эмгектенген. 1989 жылдары Тоң районунун Каратал айылында депкананын башчысы, 94 жылдан 2000 жылга чейин Тоң райондук Улакол совхозунда юрист болуп эмгектенген. 2000 жылдан баштап 2002 жылга чейин Тоң районунун дарыгер фермерлик чарбасынын башчысы болуп эмгектенген. 2002 жылдан баштап ушул күнгө чейин Балыкчы шаарында жеке нотариус болуп эмгектенип келе жатат. Ошондой эле Ынтымак адабий музыкалык чыгармачылык бирикмесинин мүчөсү. Көптөгөн чыгармаларды жаратып, көптөгөн акын жазуучулардын ырларын орус тилине которуп, чыгармачылык менен да эмгектенип келет. Бир канча сыйлыктардын ээси. Турдагунова Махабат Сопакуновна 1963 жылы 23 мартта Ош облусунун Кара-Суу районунун Жыдан айылында туулган. Лейдек районунун Испана шаарындагы Гагарин орто мектебин бүтүргөн. Мектепти аяктагандан кийин 1980 жылдан 1994 жылга чейин Лейдек райондук маданият үйүндө эмгектенген. Андан кийин Бишкектеги Токтогулот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрынын алдындагы студиянын актерлук бөлүмүн бүтүргөн. 2020 жылдан бери Ынтымак адабий музыкалык чыгармачылык бирикмесинин мүчөсү. Бир канча республикалык фестивалдардын катышуучусу. Көптөгөн сыйлыктардын ээси. Акбейил кыргыз элинин салт санаасы башкача. Алгачкы сөздөө болуп меймандардан баштасак. Тарыхта калды атыңыз, аялдан чыккан алпыбыз, даңазалайт калкыңыз, өттө бийик баркыңыз.
азыркы сөз кыргыз эл атына профессор, маданиятка эмгеги сиңген ишмер, 45 китептин автору Тазагүл Закирова эжекени чакырабыз. Hurmatly konuklar, hoş geldinizler. En yaxşı iş-şara bolmadan ma'naviy adamlar Mars bilen Mahavat Ökön tuğan жылдарына жақын екен. Biri 62 olsa, biri 63. Benim en genciliğlerim, singlerim zamanında tuğdular. Biroq çıkarmaları Mars'ın bu şu günge çeyin menен байланышып көп кабарлашып турабыз. Котормалары бүт башка өлкөлөрдө аз дегенде алманактары бир 20дан ашык жамаат китептерге бирөөлөрдүн акын кыздардын, балдардын, обончулардын, ырчылардын чыгармаларын дагы башка тилдерге которуп берип, кайра орус тилдерине которуп берип, андан кийин бүт башка жактарга чыгарып атат. Анан мен жакында бир китебин алдым. Жүздөгөн адам Марска арнап, сонун бир ырларды жазган экен, ошол жыйнакты чыгарыптыр да. Мага аябай жакты. Себеби ар бир маданияттын, адабияттын негизин көтөргөн бул мыкты котормочу, анан акын болуш оңой эмес. Бул элдин кызматкери, элге кызмат кылып, элдин батасын алып, элге жакшылык жасап жүргөнү үчүн ар бир эмгеги илгери болуп, көптөгөн жерде толтура, бүт өлкөлөрдүн сыйлыктарын баары турат. Анан чыгарган котормолору баары турат. Мен айтайын дегеним, ушулар менен улам-улам могу чыгарманы уюштуруп аткан Бүбажар баш болуп баардыгы таанышып, кабарлашып, анан кийин анын чыгармаларына маани берип жүргөн үчүн эң сонун бир иш-чара өтүп атат. Биринчи Марсты куттуктайбыз. Анан бул Махабат Турдакунова деген кыз бул Кара Суу районунан туулуп калып, анан бирок ошол жакта да көптөгөн ырларды ырдап, жанагы клубтарда, кинотеатрларда дегендей, анан эми келип алып буякка тумусун ырдап жүрөт. Ырды элге уктуруу, ырды элге жеткирүү, элдиге сүйүктүү кылып ырды уктуруп жактыруу маселеси мыкты ырчы аткаруучуда болот да. Мисалы менин бир элегимде 50 жылдан бери бир айда 1 миллиардтан ырдап атышат, ошондой адамдар болот да. Демек, ар бир мыкты ырдын ырчылыгынан шарапаты менен баары ошолорду ырдап, ошолорду угуп, ошолорду кайра-кайра кичинеси да, чоңу да, улуусу да, кичүүсү да, аксакалдар деле баары үйрөнүп, көнүгүп угат экен. Тойлуу, иш-чарабы, жөн отурабы дегендей. Мына ошондой ырларды ырдаттырып отурган тынымсыз мыкты сонун бар. Анан иш-чараларда аябай сонун бир иш-чарада ар бир эпизоддорду ойноп берген өнөрлөрүн көрсөтүп, ушундай бир мыкты таланттуу кыз, мен сага дагы терең ыраазычылык билдирем. Баарыбыз чын дилибизден куттуктайбыз. Кечеңер абдан жакшы өтсүн, ийгилик болсун. Уюштурган Бүбажарга дагы чоң ыраазычылык. Себеби Бүбажар акындарды, обончуларды, ырчыларды, аткаруучуларды, музыканттарды бүтүн баарынын чыгармаларын өткөрүп жүргөн өзү бир мыкты акын, мыкты өнөрпоз. Ушул кызга дагы чоң ийгилик алып келем. Чоң рахматтар болуңуз. Азыркы сөз атайын атартып, жол басып, бел ашып, алыскы Лейлек районунан, экинчи жүрөгүбүз, экинчи борборубуз болгон Ош шаарынын Лейлек районунан келген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артиси Мамарасу Мавлянов чакыртылат. Рахмат. Саламатсыздарбы, ошол бүгүнкү кеченин катышуучулары. Ошондой эле Махабат
Эме құрдаш тең күшегенбіз Марс. Сіздерді бүгінгі кечеңер менен құттықтаймын. Сіздерге шығармашылық игілік қалаймын. Шудағым құлағалса көптеген шундай бір қырғыз елімізге жақсы жүрегінен орын тапқан, шундай әдептілікке, имандылыққа, адамгершілікке шақырған жақсы шығармаларды жаратушыларға тілектеспін. Шондайлы махаббат жөнінде сағада қалайым. Махаббат жөнінде бір екі айтып кетсем көп болмайды. Біз махаббат екеуміз 79 жылдан баштап Доңғылтырда бірге іштегенбіз. Біз теңдішпіз. Мен 62 жылғымын. Екеуміз теңдішпіз. Енді біз махаббаттың жастық кезінде елестеп, азырдағы бүгін келсем жарқырап киініп алып тұр. Баяғыда жас қыз бойдан көрініп кеттің. Сондай сұп-сұлу бойдан жүре бердің. Ең жақсы күндеріміз біздің Лейлек районында, Доңғылтырда бірге іштеп жүргенде жақсы күндер өткен. Алучырдан Самара Каримованың атасы Элмек Каримов, Бабарашан Тұрғынбаев, біздің Хамбилла Зіретқолов, шындай бір чоң қанаттар менен біз чоң іштеп қалдық. Абдикерим Алымов, композитор, ошол кишилер менен шындай чоң іштегенімізге өте сыйлықтанабыз. Ана бүгін махаббат жөнінде, махаббаттың шындай бір шығармашылықтағы болған бір жетішкендіктері жөнінде айта берсем көп уақыт керек. Аны үшін журналистерге кеңірек интервью беріп қоямыз. Махаббаттың ыршылық жағы, актердік жағы өте талантты қыз. Дағы эле ошол бойдан ошол талантыны улантып келатат. Азаматсың, ушундай сұп-сұлу бойдан жүре бер, шығармашылық ийгилигиң көп болсын. Денсаулығың жақсы болсын, көп жаша. Сұп-сұлу бойдан жүре берсин. Çok rahmat sizge. Aleme Надей Шарпылдаған осы көлдің бойынан атайын келіп отырған Марстың бір туған ағасы ветерина илимдерінің кандидаты доктор Марат Мұсақұнов ағасы шақырып қойса құттықтау сөз сөйлейміз. Саламатсыздар ғой, арбаңыздар. Бүгінгі мадани, адаби, рухты көтере тұрған сондай бір салтанаттуу кечебиз менен баарыңыздарды куттуктап койгум келет. Менин бир тууган иним Марс Мусақунов ушундай кече өткөрүп атабыз дегенден мен Акталада болчумун. Акталада эртең менен саат 4-тө туруп алып турчкан боюнча келдим. Кечип калбайын. Ушул ушундай кечелерди уюштурган уюштуруучуларга чоң таазим, ыраазычылык. Ушундай таланттарыбыз менен биз бийикпиз. Ушундай таланттар биздин кыргыз элинин маданиятын, жүзүн көрсөтө турган ошол сөз чеберлери. Ушулар денсаулыкта болсун, чыгармачылыгы мындан ары дагы өркүндөп өсүп, калемдери курч болуп, ооздорунан жакшынакай сөздөр биз угуп кагаз бетине жакшы ырсаптарды жазганын күтө берели. Мен Марс жөнүндө бир-эки ооз сөз айтып койгум келет. Марс кичинекейинен өзү зерек, окууда жалаң 5 менен окуган бала болчу. Анан ооруп калды. Атасы менен энеси ушунчалык бөпөлөп өстүрүштү, бирок Марс дагы канча ооруп, канча бир оор операциялардан өтүп, ошонусуна карабай эки күчтүү Марс болду да. Мына аты саны аман адамдардан дагы ушундай бир өзүнүн дарамети менен, өзүнүн билими менен, илими менен бул жашоого бир чоң
умтулуу менен жашаган негизинде мына баарыбыз биз чогулуп Марска алмандай баа берген отурабыз. Марс бир эле ушул чыгармачылык менен алектенбестен 2 университетти бүттү. Биринчи группадагы инвалид бала болуп, ошо баспай аткан учурунда дагы көтөртүп, мугалимдердин баары өздөрүнүн баягы заданияларын, тапшырмаларын берип, ошолордун баарын 5 окуп. Ошол Марс бир кезде бир 10 чакты жыл баспай аткан учур болгон. Ошол учурда убакытты жөнгө кетирбей, ошол оору менен күрөшүүнүн дагы бир ыкмасын таап алып, библиотекадагы болгон китептердин бүт баарын ушундай окуучу да. Китеп ташып атып, биз ушул Марска дагы кандай китеп алып келип берели, Марсты кандай бир жакшы бир нерсе менен алактабыз деп ушундай бир аракет кылдык эле. Бирок ошонун жыйынтыгында ошол окуган китептердин баары жашоосуна абдан пайда тийгизди да. Ошол эми бүгүнкү чыгармачылык кечеңер Алтыны Марс ошол өзүңүн курдашың, сенин чыгармачылык калемдешиң чогуу ошо махабат өкүңөргө бардык чоң бийиктик чыгармачылыктагы чоң жакшынакай ийгиликтерди каалап койгум келет. Андан кийин ошол бул жерге Марска дагы арнап Марс өзү Ысык көл облусунун Тоң районунун Улакбол айыл өкмөтүнүн тургуну. Ошол Улакбол айыл өкмөтүнүн маданиятын өнүктүрүүгө, улуттук каалар салттарды сактоодогу жана жайылтуудагы кошкон зор салымы үчүн Мусакунов Марс Капаровичти Улакбол депутаттарынын айылдык кеңешинин ардак грамотасы менен сыйлансын деген ардак грамотаны тапшырып коюңуз. Ошол кечээде бага ушундай тапшырма беришкеле, ошол жакшы кубанычтуу миссияны аткарып коюнга уруксат этиңиздер. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Алтын заты жарашып, Марс деген бийикте турган жылдыз болуп көрүнө Марс чыгармачылыгын каалайбыз. Эми эки чыгармачыл инсандын өздөрүнө кезек берсек. Касиеттүү Ысык көлдүн баласы, жүргөн жери акындардын арасы, дүйнөлүне таанытайын баарын дейт. Мына бүгүн эмгектерин баалачы. Өзүнүн көркөм чыгармаларын Марс Мусакунов окуп берсин. Бүгүнкү маданий чыгармачылык майрамдар күбөлөрү силерге келгениңерге ыраазычылык билдирип, өзгөчө таза күлөжө ошко бери ушу кече болот деп эртең менен 9-да самолетко түшүп келип бияка биздин эмебизге катышып ушундай жылуу сөз биздин адреске жылуу сөз айтканга ыраазычылык кетет. Азырда Жолдош Мавланов да тети Баткенден бери учуп келиптир. Махабаттын классташы экен, ушундай куттуктоо сөз айтканга да ыраазычылык. Мен агамда чыгармачы иши командировкасы менен Актаалада жүргөнүнөн өзү азыр айтып кеткендей, Актааладан бери төрттө туруп келип ушу катышып баягы каалоолорду айтып атканда ыраазычылык. Анан өзгөчө бүгүнкү чыгармачылык майрамында өзүмдүн эдекем Мусакунова Багилага ыраазычылык. Өзүмдүн ырымды окуп бергенде уруксат берсеңиз. Кубанамын. Адаштымбы, жаздымбы, турмуш жолунда жылгая, жыгылып кооп туруп, жетүүдө максатыма тайгалам. Же мүдүрүлсөм да, өжөрлөнөм,
кайра туруп басканын жигитчиликке тик карап кыйынчылыкка кадамдар эсимде оорuganda арасынан чыккан көз жашым тагдырым менин күрөшүмө өткөн курсташтыгым мойын сунбай балынбай эң тыгызда тиштеп калата ишенгенин атайым бир туугандар бир кудайым баспаса да бутум ооруп жатып төшөктө утулганым билимдин аламындай бузугун ине менен аяр казганым бир канаты сынган бүркүт сыман асманды эңсегенинде экинчи канат болуп окууга шыкпаткан агай эжелеримден ысык көлдө кээде корккан шаркан жатканымды аппак бурул толкундарындай үмүттөрүм ак чаңганымды алыстагы жер кайыктай ойнок шамалды тосуп камаганды күн чыгышынан жарыктı күндү максатка жетип алганымды баспадым кызыл жакта шөлденин жержиткан болгонда бийлемедим кыздар менен ак басты элмет кылганымда кубанамын бирок өмүрдө сынбай адам бойдон калганыма өкүнбөй тагдырга жашоодо сүйүүнү тактап өз жазганмын. Çok rahmat, anamdың başında gelsin. Ырдайын деп жаш кезінен талпынып, еңсеп жүрген мақсатына ұмтылған, махаббаттай айын шығат алдыға, жоғазындай тобы менен қолпырған. Махаббат Турдакуновага чогуу жүргөн өзүнүн курбулары жоғасын тобун сахнаға шақырабыз, келиңиздер. Зайнидин Иманалиевдин «Биздин кыздар» деген шығармасын аткарып беришет. ардактайбыз, барктайбыз. Өмүрлөргө тирек болгондайма, байлыгыбыз, бакытыбыз ба жеткис, узак жашап, бар болгула кылымга.
Бейишим апам, сөзі Марс Мұсақұловтығы, оболы Лунара Жұмабек қызынықы, атқарушы Лунара Жұмабек қызы. Саламатсыздарбы? Марс байке бүгүнкү чыгармачылык күнүңүз менен куттуктайм. Жана ошондой эле апага таазим. Сиздин аркаңыз менен ушул жерде отурган апалардын баарына ушуларды арнап тап коелук. Энекем менин асылым деген. Asılımsız menin altın enege, dünyadaki zor bayrağım bereke, özümdeki menin tökкен жылуу, deyip turgan ayga күнгө çalkıgan gölдөй beylегенин, акылын айткан ойлору терең, ардайым сизди ардактап келем. Аска тоодой жүрөгүмсүз өзүмдү turgan karegimsiz gözümdü, direk bolup gel atasız dayıma, eki kılbay menin aytkan sözümdü. Jakşı dep aytkan nana kerelim, жалынып турган жаро керелим, кыйналса жаным даба керелим, алкышым айтсам болбостур чене. Ардактаймын ак сүтүңдү, актаймын ару бакта сыймыктанам, даңктаймын. Акыл кеңеш айткан сонун сөзүңдү, түбөлүккө жүрөгүмө сактаймын. Коргоочу болгон серпили мени, турагым ыйык мекеним белең, кызына болгон сүйүүсү терең, убайык кылбай урматтап келем. Асылым менин, алтыным Var olmazsa asılmalar. Buna ki yapar, bakil yapar, sizge arnağan ırdalı oğlu benim. Cumamidün Şiraliyev, Cigit'te. Atkarucu Cumamidün Şiraliyev adında sıylıktın esi Mahavat Turdakonova.
эми Марс Мусақыновтың шығармаларынан көркем оқу Чыңгыз Айтматов атындағы Замира Исмаилова жетектеген гимназия мектебінің оқушылары оқып берші. Келіңіздер. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Сизди бүгүн сиздин кечегиңиз менен куттуктайм. Ушул биздин окуучуларыбыз сиздин талантыңызга баа берип, ушул сиздин ырларыңызды бүгүн ушундай чоң сахнада окуп бергени келишти. Колдоп коюңуздар, биринчи жолу ушундай сахнага чыгышты. Мусақынов Марс Капарович. Зимняя рапсодия. Припорошена, приукрашена. Матушка земля подарила шубку белую. Зимушка зима. Все свои владения, леса, горы и поля приласкает Дед Мороз ночью обходя. В белых шапках гор вершины елями красуются. В синем небе гордый беркут зимушкой любуется. Волки серые из дневки стаи отдыхают, а улары горные песни затевают. Под валежником берлоги сладко спит медведица, медвежонок маленький на груди приклеится. Ноги сладко чмокают, с ежиком лежит, на скале охотится, все сторожит. Только рыжие девчата шустро скачут по стволам, прошлогодние запасы проверять по закромам. А ворона черным цветом, оттеняя белый мир, рассвет встречает, ночь тишина, мир и спокойствие, только горит свеча. И до рассвета на белом листе пустота. Не найдя алмазы слова, древо мудрости спит пока. Измучилось сердце, стихи сочиняя, вдохновение ища. Бусинки слова бисера, мысли цветы ценя, голосую, хваля без сна, убаюкивая, и рассвет встречая, живу жизнь. Мусақынов Марс Капарович, и только глаза мои поют о любви. Глаза мои молча говорят о любви. Отражаю в зрачках таинство и суть жизни. Вдохновляют влюбленные очи твои. Не себя от радости, посвящаю тебе стихи. Неведомые прежде сердцу чудеса. Первой любовью, как кумыс опьяняет меня. Прекрасными чувствами всю душу заполнили. И только мои глаза молча поют тебе о любви. Отчизна, отрада моя. Древний тополь растет на берегу, где волны сыпулят седы на бегу. А синее небо так близко к земле, родная сторонка — это ода тебе. Пожелтевшие листья шумят на ветру, падают на землю палитра на снегу. Старые ветви качаются в такт, тихо, сердце замирает от этого чуда наяву. Воздух здесь чист, надышаться не могу, запахом детства веет, озаряя свечу. Отчизна, отрада моя, ты так дорога, на свете нет места милее тебя. Мусақынов Марс Капарович, шепот. Воробишек, обняв подругу, целует крепкую, милую свою, открыв ей нежную душу, шепча на ушко: люблю. Тихо, 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 секунды в жизни уходят, минуты счастья бытых год, а часики тихо, время уходит. Так жизнь вселенной тихо проходит. Еще вчера, когда лев молодой, силен, грозный рык, всем такой, шакал, разные листят ему в глаза. Куда не надо, лезут сами и без него, но при первом случае ему всегда спину нож заживает до конца, забыв всю повседневности из себя, что его вязали задницу еще вчера. Чоң рахмат.
Sizlerle çıkarmacılık ülkünde versin, uşunday çatkalanlar versin, uşu sizin yıllarınızda okup versin. Ben çok sizde bir tanıştırak derim var, ecekesi, muhalif ököz, ушундай жаш муундарды дагы жакшынакай жолго, акындык жолго үндөп жаткан кесибиз жаш таланттар, келечекте будущее поэты деген группабыздын мүчөлөрү. Булардын ырларын дагы райондук газетага берип атам, мен өзүм журналист болгондон кийинчи. Анан эми мынакей чоң акындар менен бүгүндөн баштап аралаштырып атам. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик. Кыргыз жергебиz көй булуттан турат эмеспи? Андыктан биздин махабат турдакын арчыбыз өзбек элири Бариган деген чыгарманы аттарбыз. Zaman itu bareng bayang
Марс Мусақұловтың «Бақытты чашалы» деген шығармасын ынтымақ адайын музыкалық шығармашылық бірікмесінің мүшесі, көріміздің көркі Айнагүл Исмаилова өзіңіз. Балтатыған сүйілігі бай айып, сейіл бақта жетілескен жастардың таң атқанша басып айтпа аяғы. Алтын күзгірім бізге тартқыла, ай түшкөн күз берекесін артағы. Қуатталшы сезімдерді арғыла, құдіретті сүйіге жол ачағы. Қардан қышылмен салса да, қычыраған аяз мұзды тоңдырып, себелеген аппақ қарды тоздырып, жаштар келет алаған толтырып. Күттірген жаз қайыр келді жердеме, қуанышқа көден толып жайнайлы. Жашылданып көрікке толып байлана, бай чечеке күн бізге арнайлы. Өтіп болған, ezgi болған шашалы, бізде болған қапалықты жазағы. Мейірім төгіп күндің нұры чачырап, болған бақыттарды ачалы. Мейірім төгіп күндің нұры чачырап, болған бақыттарды ачалы. Қырғыз жері керемет сөзі Марс Мусақұловтығы, оболу Есеркек Ашыралиевтікі, атқарушы ынтымақ адайын музыкалық шығармашылық бірікмесінің мүшесі Нарқан Көкіманова. Dile
мен ашық атқарушы Махаббат Турдакунова. Қаңтарын жердің айдаған, қарына күнді қармаған, қали баспатыр оу жігіт, қайратыңа таңданам, ашығымымен аны білесің, ой серкен Марс Мұсақұловтың шығармаларынан көркем оқу атқарушы Жолтош ақын ағайы сынтымағыдағы шығармашылық бірікмесінің ақыны келіңіз. Бірінші восхитительный, душой опирая поздний осень холода, ни о чем не думая, красная роза зацвела. Морозной ночью стоя, нежно цветя, стойкостью своей окружаешь это почем все трудности жизни, не пересуди завистных вас, сплетни, но далеко всем продолжает свести, а же когда град, снег мешает освести. Увидев, захотел я освести, как эта роза, силой воли, духа, светом озаряет всех и вся. Пусть на прошлом с любовью испытывает меня, останусь человеком, добьюсь своего. Поздняя осень роза борется, расцветая, осветит мне жизнь ее, пример для меня. Непокор всем повидая трудные времена, восхитительно, как мне, вставая, цветет она. Анан Жирастық Махаббатта бір жаза келдіңдер, Махаббатта. Махаббаттың аты айтып тұрғандай, сүйдегі сүртіп өткен тұрғандай, сұлулығы сұқтандыратардайым, байқалмаған бүйресінде сыр бардай. Граннан бірінші қыз Махаббатқа, оқиыншы мірімді ұшыл сақта чақта, сүйінішті мірімді қабыланса, қалан қуанышта, рахатта. Айтылмас сыры бардай Махаббатта, келсе де жолдыраған ұшыл жашқа,
Oğlumda sayragan bulbul sıvam, жаңырған gülüsünü sözü asa taşka. Aşıkның айдай сұлу махаббатқа, келсем да олғайынға мұшу жашқа, жақсы көрем сүйемін шындығында, сөзім жоқ айтарға андан башқа. Сөзі Гүлира Жаманқұлованыкі, оғыны Гүлнара Қонақбаеваныкі. Шынын айтсам, мен сені сүйіп қалдым. Трионың қарсында оқыңыздар, Махаббат Тұрдақұлова, жаңа ырдың акторлары. Шын айтсам мағада жаным қалдым, үш күн от қойымыз шағын жарып салдым. Қызым гүлдей жайнаған кез өткен кезде, қайтерін жүректе ятып алдым. Қарай маған өмірге солға шаштым, қарламастан айлам деп таппай қалдым. Елінде жүріндей жүрей тұрам, ечкедегіп жүрей оғай байлап алдым. Қырғындардан қиялап басалладым, қызық өмір сеннен құралладым. Қызым күйіп құлақтамай жүрген кезде, қымбатымай сендерге жолықпадым. Қарай маған өмірді жолға қаштым, қарламастан айлам деп таппай қалдым. Еліне жүрімде жүрмей тұрам, ешкім сүйіп жүрген жоқ ей, байлап алдым. Айтам деген сөзімді айта алмадым, арман кетіп сен үшін арман жаздым. Қабырғаға сөйлесем шыға алмай, жолға шашылып ей, бара алмадым. Қарай маған өмірді жолға шаштым, қарламастан айлам деп таппай қалдым. Елімде жерімдей жүрей тұрам, ешкедегіп жүрген жоқ ей, байлап алдым. Қарай маған өмірді жолға шаштым, қарламастан айлам деп таппай қалдым. Еліне жерімде жүрей тұрам, ешкедегіп жүрген жоқ ей, байлап алдым. Байлап алдым, сүйіп қалдым. Шынын айтсам сен маған жағып қалдың. Сөзі Рыскүл Арзыматованыкі, оғыны Мария Сыдғалиеваныкі. Накейік актордың тұрат Рыскүл Арзыматова, анан Мария Сыдғалиева ежекебіз. Милиция атқарушы Махаббат Тұрдақұлова. Dağış geçir, arka gitme bir kadam, kolundadır, oğul duran bir kadam, öz kolunda
Günü uykular ve yumuştan çekip bana çapurunu kılsa şef bir güzel tuttu Allah şundarsın şef Türk olsun eğer çındak kılmışsa neyisi ya sensin benim korumacım neyisi ya ayım kışlı olsun sensin benim korumacım Milisiya, ayrılığında korkusun Milisiya, müddeyemiş olsun Kış döküldü, olsun kırmızı eliniz Çergemizde, daim kışlı vurmasın Milisiya, sevin benim korumacım Milisiya, daim kışlı vurmasın Sensin benim korumacım Milisiya, sensin adam korumacım Milisiya, daim kışlı vurmasın Sensin benim korumacım Sensin benim korumacım Hayırdan gezekli Mars'ın özüne özek çıkarmamızdan okup verseniz. Мен орысша бір отказ берейін ба? Сохраните мир люди. Мне не надо в жизни злата, да и материального блага. Мне нужен мир, тепло очага, смех детей и мамина улыбка. Мне не нужны власти, интрига, да и сумасшедшая политика. А нужна спокойная атмосфера, зеленый лес и любовная песня. Я счастлив не от заморского чуда и не от курортов дальнего юга. Моя душа поет от детского лепета и радуется от их яровашного века. Я счастлив не от банковского счета и не от долларов полного кошелька. Я счастлив от мира на нашей планете, где нет войн, бед, боли и раздора. Я счастлив от мира на нашей планете, когда живет Бог в каждом сердце, и матери наши спокойны за нас. Сохраните мир, люди, прошу я вас. Ардайым аман болсын, ардайым жүрегіңізде тыныштық болсын. Марс Мұсақұлов өкіліш, оболу Нават Көчерованты, атқарушы Нават Көчерова. Sarmadın seni ana, suyumu var mı?
bilbey koydum. Oğlu Esirkep Aşraliyev ağabeyimizdagi bir kança oğuldordu jaratkan Marstın ırına автор өзü koşta beredi. Kelingizler. Atkaruçu Bazargül Mamaşova. Süyümdü bilbey koydum yere aytsam Samaktan mahabatım senden tapsam Saymalanlar hırlardan sen alırım Sanalardan ararım seni kalırsam Yüreğimde atalıktan dava bulur Can dilemde soğuktan su sepaylar Yaralar canımda arada sezer Ölçürdü yüreğime atalıktan Süyümdü bilbey koydum yere aytsam Samaktan mahabatım senden tapsam Saymalanlar hırlardan sen alırım Sanalardan ararım seni kapsam Saymalanlar hırlardan sen alırım Sanalardan ararım seni kapsam Sanalardan ararım seni kapsam Men neverem geldi de Oşur ekle tapпай атам. Kayakka yetip kaldık mı ya? Ay, Akılay! Çakır olayınca geçirip koymaksır. Akılay! 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 Oy, geldik. Gel oğlum, gökçü. Telefonumda anlatsam tarınıp kaldım okşaydı, tarınıpayım, gel oğlum. Gel. Geç gel, telefon ile, telefon ile, dik. Aktan öpü. Oşa yok öptü, oşa tutmayısın. Gör. Telefon çoklaması gerekti. Oturuyorum baba. Vay, anıp gel oğlum, gel. Gel, oyuncuk. Koyma anıp, жақсы sözü. Жоқ, жөнеліп асып келем, gel. Sneaker salып берем ай, sneaker salып берем, gel. Sen аябай жақсы қызсың да. Бая садикте ырған ырыңнан ырдап берші ағайын менен әрдайым апам болсын деген ырдап берсін. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок магический нарисовал он на
ойлағанда ағай боз ашып қалған. Біздің бақша гүл бақша, өзгелерден бір басқа, соныңды жасалып қантып болғайтын дасқа. Соныңды жасалып қантып болғайтын дасқа. Ойнап көңіл açalım, қызыққа батамыз, үйді ойға алмаймыз, келгеншектік папамыз. Үйді ойға алмаймыз, келгеншектік мамамыз. Ағай жақсы айтты. Анан ертеде біздің сабаққа келгенде ең жақсы демесең, жиді ұшып кетіп қалам. Ақтан деген досым бар. Кішкентай кезде ақтанмен ақыл айтып чықчыбыз телевизорға, азыр жинді болып қалған. Жинді де болып қалған, телефонды қарағанда қанкелетен жырлады азыр, жинді. Азыр мынакей Марстын жакшынакай котормолорун эжем айтып кетти жана өткөндө. Ар кайсы чет өлкөлөрдөн дагы чоң акындардын ырларын которгон. Ошол акындар куттуктоо жибериптир азыр.
экрандан сіздердің көңіліңіздерді ошол көріп қоялар. Здравствуйте, дорогой Марс, уважаемые коллеги-литераторы и гости вечера. Сегодня большое торжественное событие у нашего коллеги Марса Мусакунова. И мне хотелось бы передать ему и всем вам маленькое приветствие. Многие знают, что Марс является членом Союза журналистов и литературно-музыкального объединения Кыргызской Республики. Он перевел русскоязычных поэтов на киргизский язык и киргизских поэтов на русский язык. В числе переведенных поэтов числятся даже классики русской литературы и гордость России, известные на весь мир, такие как Александр Сергеевич Пушкин, Гумилев, Цветаева, Дементьев и другие. Для меня также была оказана большая честь, и некоторые мои стихи были переведены нашим уважаемым коллегам Марсом на кыргызский язык. Сотрудничество с Марсом гордятся и многие зарубежные литераторы. В 2024 году ему было присвоено высокое звание «Лучший переводчик года» в Болгарии. Он и в работе является лучшим специалистом. В его стране он получил заслуженные награды от правительства республики, такие как «Лучший нотариус» 2024 года. Приветствую всех участников, организаторов и уважаемого Марса Мусакунова, поэта-переводчика, журналиста, юриста и редактора в этот творческий вечер в городе Канди, Кыргызской Республики. Солнечный привет из Армении. Мои наилучшие пожелания поэту за вклад в культуру, за достижения в сфере творчества и искусства, автору более 34 сборников, альманахов, стихов, переводов, почетных грамот, наград, медалей. Желаю вам здоровья, силы воли, успехов в искусстве, творчестве вашем. Спасибо вам, Марс Мусакунов. Дорогие друзья, я приветствую вас из Уральска, Казахстана. Вот меня зовут Гульмира Джунгалиева, я поэтесса, прозаик, автор песен. Я очень рада вас всех приветствовать, друзей, коллег, Марса Капаровича. Я знаю, как он волновался перед этим мероприятием. Это очень волнительное, но в то же время почетное мероприятие, почетная миссия быть проводником дружбы между народами, благодаря слову, благодаря его такому неравнодушию, произведений таких классиков, как Пушкин, Бальмонт, Цветаева, зазвучали и заговорили на кыргызском языке. Я очень счастлива и очень рада, что и мои стихи зазвучали на кыргызском языке. Мне холодная кровь не к лицу, да, вот получается. У нас это уже создана песня на эти стихи. Что я могу сказать о Марсе Капаровиче? Это человек, которого я очень уважаю. Я считаю его таким духовным, старшим братом, потому что то, что он делает, это действительно большой вклад в культуру Кыргызстана, в мировую культуру. Его стихи вошли более чем 34 сборников международных, мира сборников. Зазвучали стихи классиков, как я говорила, на кыргызском языке. Большая благодарность ему. Он является еще лучшим нотариусом, входит в Союз журналистов Кыргызстана, литературно-творческое объединение «Интымак». Я очень рада вас всех приветствовать, очень рада видеть. Я понимаю, что сегодня собрались, наверное, люди самые неравнодушные, самые лучшие, можно сказать, даже люди человеческой интеллигенции Кыргызстана. Я очень люблю и очень с большой благодарностью отношусь к кыргызскому народу, так как у меня есть и современники, и мои поэтессы, с которыми я дружу, которых я обожаю из Кыргызстана. Я понимаю, насколько это
народ душевный, богатый, красивый, одаренный. Благодарю вас за это. И хочется пожелать вам всем мира, добра, счастья, радости, чтобы каждый день приносил только... Дорогой Марс, я рад приветствовать вас в этот радостный день, поскольку сегодня у вас событие, а любой творческий вечер, особенно ваш, который проходит в городе с таким философским названием «Кант», конечно же, событие, учитывая то, что в чем я не сомневаюсь, он пройдет на высокой ноте. Я сейчас не буду перечислять ваши таланты, и поэта, и переводчика, журналиста, и много другого, говорить о ваших заслугах, наградах. Все это прозвучит на вечере в исполнении ваших коллег, друзей, ваших почитателей. И скажу одну фразу, прежде чем перейти к главному, что поэт лучше всего поймет поэта, когда тот обращается к нему со стихами. Позвольте в этот знаменательный для вас день поприветствовать вас авторским сонетом, который я назвал «Акын из Балыкчи». Я снова рад приветствовать поэта, чтоб творческих успехов пожелать, ему тропой солнечной ступать, ведь стих его, как яркая комета. И свыше получил он благодать, служа перу и слову, быть эстетом. Им дружба между народами воспета, пора плоды настала пожинать. С талантом многогранным ты писатель и добрых душ чудесный врачеватель, зовешь наш поэтический свой дом, хранишь улыбку ты фортуны юной. Марс, дорогой, тихонько мы шепнем, нам звучно эхо вторит. Мусатуров! Удачи вам, дорогой Марс, и всех благ! Привет солнечному Кыргызстану из солнечной Болгарии. Дорогой Марс, спешу от своего имени, а также от лица издательского домика «Ахиллой» и всех участников альманаха «Артлитера» поздравить тебя со знаменательным событием – персональным творческим вечером. Честно говоря, я завидую тебе белой завистью, такой хороший, истинный. Я рад за тебя, я счастлив. У меня никогда не было своего творческого вечера. Поэтому желаю тебе счастья, здоровья, новых творческих успехов. Один твой перевод гимна Кыргызской республики на русский язык дарит тепло, радость и наилучшие воспоминания. Поздравляю тебя, желаю всего самого наилучшего.